الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala чексиз мактоолор анын согун сүйүктүү пайгамбарыбыз пайгамбарлардын сайыды сарбар болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi olsun. Allah subhanahu wa ta'ala uşul Cuma gününde жалпыбыздын кылган жакшылыктарыбызды, ибадаттарыбызды жалпыбыздан Кудай Таала кабыл кылган болсун. Бүгүн ушул муфтияттан берилген темабыз ушул балдардын тарбиясын этибарсыз кош көңүл мамиле кылбастан балдарга таалим тарбия бергенде өтө катуу көңүл буруу, ошондой эле ошол балдарды илим алууга берүү, илим алууга кызыктыруу тууралуу тема түшкөн экен муфтияттан. Биринчи өзү ошол илим тууралуу кичине бир сүйлөп өтсөк, илим өзү эмне? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Festaizu billah ve qala Allah subhanahu ve ta'ala yerfa'ullahu allazina amanu minkum vellazina utul ilmi darajat." Bu ayet kerimede Kuday Taala aytat: Allah subhanahu wa ta'ala imandуу insandardı, ошондой эле алардын арасынан дагы илимдүү insanдар, илим ээлерини Кудай Таала жөнөкөй insanдарга караганда даражаларын бир нече даражага көтөрүп койду дейт. Ошондой эле башка аят келимеде Кудай Таала айтат: "Фастаиду билlah хал ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Айтыңыз Мухаммад алейхиссалам, мумундарга айтыңыз, билгендер менен билбегендер эч качан тең боло алабы дейт. Жок, тең боло албайт. Билгендер менен билбегендер тең боло албайт дейт. Тактап айтканда, илимдүүлөр менен илимсиздер эч качан тең боло албайт дейт. Башка аят келимеде Кудай Таала айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихи улама." Албетте Аллах Тааладан бенделердин арасынан эң катуу корккондор булар алымдар дейт. Жөнөкөй инсандарга караганда Кудайдан көбүрөөк корккондор булар алымдар деп Кудай Таала аят калимасында айтат. Ошондой эле "Ва амма фил ахбар фaqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam." Алеми хабарларда пайгамбарыбыз sallallahu alayhi wa sallamдын хадистеринде илим тууралуу эмнелер айтылган. Пайгамбарыбыз sallallahu alayhi wa sallam айтат: "Эң биринчи эле al-ulama warasatul anbiya." Алымдар булар пайгамбарлардын мурас корлору дейт. Башка хадисте "Yastaghfiru lil-alimi ma fi samawati wal-ard." Bir алым инсан көчөдө басып баратса, ал инсанга бүт бардык нерсе истигфар айтып турат экен. Эгер таквалуу, илимине амал кылган алым боло турган болсо, анда ал көчөдө басып бараткан учурда ага ар бир нерсе жана калса, биз жансыз деп элестеткен бак дарактар, биз жансыз деп элестеткен тоо таштар, ошондой эле жада калса, деңиздин астындагы балык, киттер дагы алым өтүп бараткан учурда ага истигфар айтып турат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хаслатани ла якунани фи мунафиq. Хусну сумт ва фиқхун фид-дин." Эки сыпат бар дейт. Ошол эки сыпат мунафыкта болбойт дейт. Кимде ошол эки сыпат табылынса, ал инсан мунафыктан таза деген сөз, мунафык эмес деген сөз. Алар кайсы десе, хусну сум, туура жол табыш, туура жол менен басуу, туура жол менен жүрүш. Экинчиси болсо эмне экен? Ва фиқхун фид-дин, динде факих болуу, динде алым болуш. Эми бул жерде Имам Газзали рахматуллаху алейх Ихя улумуддин деген китебинде айтып атат бул жерде кошумча кылып. "Вала ташукканна фил хадис ли нифaqi ba'd al-ulama az-zaman. Fa inna ma arada bihi al-fiqh alladhi dhananta wa sayati ma'na al-fiqh wa adna darajat al-faqih ay ya'lama anna al-akhirah khayrun min ad-dunya. Wa hadhihi al-ma'rifa idha suddiqat wa ghulibat alayh bari'a biha min an-nifaq war-riya." İmam Gazali rahmatullah aleyh bul kitabında aytып атат, бул хадисти угуп алып туруп, бирок заманыбыздагы кээ бир мунафык алымдарды көрүп алып туруп, анан сен ой пикирге түшүп калба дейт. Бул хадисте айтты да, кимде фик илими болсо, илимди үйрөнгөн болсо, ал илимдүү инсан мунафыктыктан таза, эки жүздүүлүктөн таза деди. А эми кээде заманда ушундай эки жүздүү алымдар да болуп калып атат. А эми сен ушул экөөнүн ортосуну ажырата албай, эмне кыйналып калба деп Имам Газали рахматуллах айтат. Качан ошол мунафыктыктан,
эки жүздүүлүктөн алым качан тазаланат десе, качан ошол алым дүнүйөнү динден жогору койбосо. Динди, акыретини дүнүйөдөн жогору койсо. Тактап айтканда 1-2 сом пулду деп, кечине 1-2 сом акчаны деп динин сатпаса, фатвасын сатпаса, же бир маселесин сатпаса, ошол мезгилде гана, ошол дүнүйөнү динден пас коюп, дүнүйөнү жогору койбогон учурда гана алым мунафыктыктан, эки жүздүүлүктөн ошондо гана тазаланат экен. Анын жүрөгүндө дүнүйө эмес, эң биринчи акырет турганынан экен. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла мауту кабил айсару мин маутил алим." Эгер алым таквалуу боло турган болсо, бир айылдын өлүп кетүүсү бир таквалуу алымдын өтүп кеткенден караганда жеңилирээк дейт. Bu degeni bir alımdın, bir takvalı alımdın ötkönünden karaganda bir ayıldın ötkönü jеңилирээк, bir ayıldın ölüp kalganı kıyrap жок болгон жеңилирээк. Ал degeni alımdın darajасы eğer takvalı olsa, ilimini amal kılsa, akıretli jogorу koysa, dinin satmasa, dünya kiçine bir akçan dep dünyönü dep turup dinin satpay turgan bolsa, alımdın darajası şunçalık dengelde eken. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sinfani min ummati iza soluhu soluhan nas ve iza fasad fasadan nas. El-umara vel fuqaha." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste aytат, "Men ümmetimden iki türlü insanlar var" deydi. Men ümmetimden iki türlü insanlar var. Eğer uşul ekovi oң olsa, büt insaniyat oң olat. Eğer muna uşul ekovi oң olmasa, büt insaniyat oң olboyt, büt insaniyat tuңguyukka, buzukulukka kiret deydi. Alar kimdir dese, birincisi el-umara vel fuqaha. Birincisi alım, padişalar bolgon bolsa, ikincisi alımlar deydi. Eğer padişa buzulsa, padişa adiletsiz bolsa, anda büt ümmet, büt insaniyat buzular. Oşonda ile eğer alım dünyönü jogorу koyup, dinini sata turgan bolsa, anda dagы insaniyat buzukulukka kiret. Kim üçün? Oşol alımdardı erçigenler üçün. Erçigen alımdardı erçigen insanlardın bardığını tuңгуюкка жетелейт ал алым. Дүнүйөнү жогору койгон алым. Dagın bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Qalilul amel yenfa'u ma'al ilm billah ve inne kathirul amel la yenfa'u ma'al cehli billah." Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Biraz amal kılış. Kiçine bir, kança bir az amal kılış. Oşol amalın ilim menen bolgon bolsa, ilimini bilip turup anan amal kılgan bolsoň, anda al amalın saka payda beret" deyt. Birok senin amalın ilimsizlikten, ilimdi bilbesten, oşol amaldın ilimini bilbesten turup, köp amal kılgandan karaganda, janagı ilim menen bolgon kiçine amal jakşırak dedi Peygamber aleyhisselam. Oşon üçün ar bir nersenin ilimi var, ilimini bilip andan keyin amal kılış gerek. İlim bul şunday nerse, ilim namazdan da, orozodan da, zeketten dagın artık bolgon amal. Emne üçün bunu aytıp atam? Sebep namaz okuyum deseniz, emne kerek? Namazdın ilimi kerek. Eğer namaz okuştu bilbeseniz, namaz okuştu takta bilbeseniz, kıraat kılıştı bilbeseniz, farzlarını kanday buzulup kalışın bilbeseniz, anda namazı da buzup olasız. Anda zeketти dagı tuura emes yerge berip olasız. Anda orozonu dagı barıp buzup olasız. Oşon üçün en birinci ilimini öğreniriz. Andan keyin anın arkasından oşol amaldı atkarabız.